Bismillahirrahmanirrahim. Эгер мааракеге жекече эмес, жалпы чакырылган болсо, баруу же барбоо чакырылган адамдын ыктыярында. Чакырылбаган кишилердин мааракеге баруулары мүмкүн эмес. Мааракеге чакырылган адам өзү менен чакырылбаган кишини алып барса, мунун үчүн маараке ээсинен уруксат сурайт. Мааракеге баруучу маараке ээсин урматын ниет кылып барат. Мааракеге белгиленген убакыттан алдын барып болбойт. Мааракеге белгиленген убакыттан кеч да кылынбайт. Маараке ээси конокторду ачык жүз менен кубанган абалда күтүп алат. Маараке ээси кадырлуу кишилерге жана тартынып тургандарга жекече жакшы мамиле кылат. Маараке ээси артыкча кыстоого алыңыз деп конокту кыйнабайт. Мааракеге барган конок өзүнө көрсөтүлгөн жерге отурат. Маараке ээси өзү айтпаса, жогоруга өтүү мүмкүн эмес. Конок важип орозо кармаган болсо, тамактан өзүн алып качпайт. Конок тамак жешке шашылбайт. Конок тамак жештин жалпы адептерине амал кылат. Мааракенин ээси жалпыдан алдын тамак жештен кол тартпайт. Конок өзүнө жекече дасторконго коюлбаган тамакты келтирүүнү сурабайт. Конок өзүнө жаккан адамга дасторкондогу тамакты алып бербейт. Мааракенин тамагынан үйгө алып кетип болбойт. Маараке ээси уруксат берсе, алып кетүүгө мүмкүн, бирок мындай ишти кылбаган абзел. Башкалар туруп кеткенден кийин отуруп калуу да адептен эмес. Мааракеге катышкандар маараке ээси, анын үй бүлөсүнүн акысына дуа кылат. Жыйын жана чогулуштар адеби. Жыйын жана чогулуштар көпчүлүк жыйнала турган. Адамдар бири-бири менен учурашып, өз ара маектеше турган иш-чара болуп саналат. Аталган жыйын жана жолугуштар дем алуу, үлпөттөшүү, талкуу алып баруу, кеңешүү, маалымат алмашуу, зыяпатка даярдануу, той же азада катышуу же башка максаттарда уюштурулат. Бул жыйын-чогулуштар бирөөнүн үйүндө, коомдук жерлерде, түрдүү уюмдарда, жыйын-чогулуштар үчүн даярдалган жайларда жана башка жерлерде өткөрүлүшү мүмкүн. Чогулуш жана жыйындар адамдардын коомдук жашоосунда маанилүү орун ээлегени, алардын натыйжалары кишилер жана коомдун жашоосунда өтө маанилүү болгондуктан, исламда аларды тартипке салуу, чырайлуу таризде өткөрүү багытында ажайып хикматтуу көрсөтмөлөр тартууланган. Албетте, бул көрсөтмөлөр башка багыттардагы исламий көрсөтмөлөр сыяктуу кең диний назар, чырайлуу ахлак жана адеп негизинде берилген. Мында ошол көрсөтмөлөргө амал кылгандардын жыйын жана чогулуштары жогорку макам таризде өтүүсү, алардын пайдалуу болуусун, көпчүлүктү арзуусун келтирип, түрдүү кемчиликтерден алыс болуусу көздөнгөн. Төмөндө жыйын жана чогулуштар адептеринен кээ бирлерин тартуулоого уруксат бересиздер. Чогулушка жакшы кийимдерди кийип, белгиленген убакытта баруу керек. Анткени мусулман адамдын кийими убадага амал кылып, чогулушка убагында баруусу кишилердин арасында
чырайына чырай кошуп тура турган кал сыяктуу болуусу керек. عن سهل ابن الحنظلية قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. رواه أحمد وأبو داود والطبراني والحاكم. Sahl ibn Hanzaliyadan rivoyat qilinadi. Bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: albatta sizlar bir tug'anlaringlarning oldina borasizlar. Kiyimlaringlarni o'ngdog'ila, jugunglarni tuzdog'ila, odamlarning ichida qudum qal siyoqtu bo'lg'ila dedi. Ahmad, Abu Davud, Tabarani jana Hakim rivoyat qilishgan. Atayin jiyinlarga kelgan odam ruxsat so'rov adablarine amal qilib keladi. Misol uchun birovning uyida atayin odamlar uchun jiyin je cho'g'ilish bo'lganda, albatta al yerga ruxsat so'rov adablarine amal qilgan abalda kiradi. Agar cho'g'ilish jalpi bo'lib, tashqarida kutib oluvchilar bo'lsa, ular menen ko'rishishning o'zi jana alar ko'rsatgan joyga boruv menen gana chektiladi. Jiyin bo'lib жатқан joyga yetib borganda jana andan chiqib ketib жатқанда da salom beriladi. Kelganda berilgan salom alarning oldina salomatlik jariya qilib kiruv bo'ladi. Бұл болса, менде сілерге жамандық жоқ. Жалғыз саламат болуңарды ғана қалайым деген маанини туюнтат. Кетіп жатқанда берілген салам болса, өзі алардын алдынан кетсе да, қалғандарға саламаттық тілеп кетіп жатқанын білдірет. Ан Аби Хурайра радиаллаху анху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم فإن رجع فليسلم فإن الأخرى ليست بأحق من الأولى. رواه البخاري في الأدب. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi.